Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус Кытайдан башка өлкөлөргө дагы жайылып жатканына байланыштуу глобалдык алкакта өзгөчө абал жарыялады. 31 январь Brexit күнү дээрлик 3,5 жылга созулган талаш талкуудан кийин Британия Евро биримдигиндеги мүчөлүгүн токтотот. Орусия Сириянын Идлиб аймагында карапайым тургундарга абадан чабуул жасап 10 киши өлгөнү кабарланды. Бүгүн азаттыкта ушул жана башка темаларга алдыда кеңири кайрылабыз. Студияда мен Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус Кытайдан башка өлкөлөрдө да жайылып жатканына байланыштуу эл аралык өзгөчө абал жарыялады. Ошол эле учурда уюмдун башчысы Тедрос Гебрейесус азырынча эл аралык каттамдар менен соодага чектөө киргизүүгө негизги себептер жок экенин билдирди. Жаңы коронавирустун глобалдык жайылышына байланыштуу эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусунан улам өзгөчө кырдаал жарыялайм. Кытайдагы эле эмес, башка мамлекеттердеги кырдаалдан улам ушундай чечим кабыл алынды. Биз өзгөчө саламаттыкты сактоо системасы алсыз, аны менен күрөшүүгө даяр эмес өлкөлөрдө вирус жайылып кетпейби деп кооптонуп жатабыз. Акыркы маалыматтарга караганда коронавирусту Кытайдан башка өлкөлөрдө жугузуп алгандардын саны 100дөн ашты. Жума күнү Британияда вирус жуктуруп алган 2 адам катталды. Кытайдын өзүндө 31 январга карата 210дон ашуун адам каза болуп, дагы 10 миңге жакын киши илдетти жугузганы кабарланган. Эпидемия декабрдын аягында Кытайдын Ухань шаарында башталган. Көп өлкөлөр бул шаардагы жарандарын чыгарып кетип, Кытай туристтерине виза берүүнү убактылуу токтотушту. Бир күн мурда Орусия Кытай менен чегарасын жапкан. Анткени менен Бейжин Ташкентке өз жарандарын чыгарып кетүүгө уруксат берген жок. Бул тууралуу Өзбекстандын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Кытай бийлиги инфекцияны дарылап, аны жайылтпоо үчүн бардык чараларды көрүп жатканын маалымдаган. Берүүбүздү улантабыз. 31 январь Brexit күнү дээрлик 3,5 жылга созулган талаш талкуудан кийин Британия Евро биримдигиндеги мүчөлүгүн токтотот. Эми Лондон менен Брюссельдин келечектеги алакасы кандай болоору алдыңкы 11 айда чечилмекчи. Теманы Кубат Касымбеков улантат. 30 январдын кечинде Брюссель шаарынын борбордук аянты эмоцияга толуп турду. Жүздөгөн адамдар Британия менен коштошуу кечесине чогулушту. Ал учурда Лондондун өзүндө да Brexit'ти колдобогондор топтолушуп, Европа менен коштошуп жатышты. Бүгүн Brexit'ке чейинки акыркы күн болгону үчүн бул жерге келдим. Биз уюмдан чыгабыз дегендер менен талашып тартышкыбыз келбейт. Абдан өкүнүчтүү, себеби биздин балдар, жоро жолдошторубуз, англиялык досторубуз мурдагыдай ээн эркин каттай албай калышат. Бирок Британияда Евро биримдикти жактагандар сыяктуу эле шаркеттен бөлүнүп чыгууну каалагандардын катары калың. Алардын башында турган премьер-министр Борис Джонсондун сүрөөнү менен Британия 31 январда түн жарымында Евро биримдиктеги мүчөлүгүн токтоткон жатат. Жума күнү Европа парламентиндеги Британ депутаттары шаан шөкөт менен жумуш орундарын бошотуп беришти. Бул күндү 17,5 миллион британ жараны күтүп келген. Бул күнү Британия соңку 40 жылдан ашык убакыттан бери биринчи жолу эркин болот. Айткандай эле, Евро шаркетке 47 жыл мүчө болгон Британия бул уюмдан бөлүнүп чыккан алгачкы мамлекет болуп калган турат. Ишемби күндөн тарта 11 айлык өткөл мезгил башталат. Бул мөөнөт ичинде Британияда Евро биримдиктин көп мыйзамдары иштей берет. Маселен, эки тараптын жарандары мурдагыдай эле эч тоскоолдуксуз эки жакка каттай алышат. Бирок 2020-жылдын декабрь айына чейин Лондон менен Брюссель эки тараптын карым-катышы, анын ичинде соода экономикалык алакасы боюнча туруктуу келишимге кол коюшу зарыл. Адистер убакыт аздыгын бул мөөнөт ичинде Британия менен Евро биримдиктин ири отуруп түз чечиши керек болгон сансыз маселелери бар экенин белгилеп жатышат. Анын үстүнө премьер-министр Борис Джонсон убада кылган Евро шаркеттен башка мамлекеттер менен соода келишимдери канчалык тез арада түзүлүр да так эмес.
2016 жылдын 23 июнундагы референдумда британ шайлоочулардын 52% евро биримдиктен бөлүнүүнү колдогон. Кубат Касымбеков, Азаттык. Башка кабарлардан Сириянын Идлиб шаарындагы Орусиянын аба соккуларынан ондон ашуун жайкын тургундун өмүрү кыйылды. Бул тууралуу Сириядагы адам укуктарына көз салган обсерватория кабарлады. Москва бул дооматты четке кагып, маалыматтык кутум деп атады. Идлибдеги соңку кырдаалды кесиптешим Ыдырыс Исаков баяндайт. 30 январда кечки маал Сириянын Идлиб аймагында Арика шаарындагы навайкана, оорукана жана ага чукул жерде турган турак жайларга орус учактар абадан сокку урду. Бул тууралуу Түркиянын Анадолу маалымат агенттиги кабарлады. Москва Арика шаарында эч кандай аскердик операция жүргүзүлбөгөндүгүн билдирип, айыптоолорду маалыматтык чагым деп атады. А укук коргоочулар ондогон адам жараат алганын, кеминде 10 киши курман болгонун билдиришти. Арика шаарындагы ооруканага жана навайканага абадан бомба ташталды. Ооруканага жакын жайгашкан турак үйлөр чабуулдан жабыркады. Кечээ кечки саат 8-дерге жакын 3 ирет катары менен абадан чабуул жасалды. Окуя болгон жерге келгенибизде ондогон жарадарлар жана көз жумгандар жатканын көрдүк. Курамына Орусия кирген жоолашкан тараптарды жараштыруу борбору Идлибдеги чабуулдан жай тургундар жабырланбаганын жар салды. Ал арада Түркиянын президенти Режеп Эрдоган атайын билдирүү менен чыкты. Идлибдеги кырдаал мурдагы калыбына келбесе, бизде аскердик операцияны кайра баштоодон башка аргабыз калбайт. Биз кайра эле убадалар аткарылбаган баштапкы кейпибизге баратабыз. Aynı yol ayrımına doğru gidiyoruz. 31 январда Сириядагы абалды Түркия жана Орусия армияларынын башкы штабтарынын жетекчилери талкуулашты. Азырынча талкуунун мазмуну ачыкка чыга элек. Ал арада өз үйлөрүн таштоого аргасыз болгон миңдеген сириялыктар Түркия чегарасын көздөй көчүп жөнөштү. Анкара мамлекеттик чегарасын коргоого оор техникалар менен жабдылган кошумча күчтөрүн жиберүүдө. Учурда Түркияда Сириядан келген 3,5 миллион качкын бар. Идлибдеги чабуулдан кийин АКШнын Сириядагы атайын өкүлү Джеймс Джеффри Сириянын өкмөтүн сынга алды. Орусия жана Ирандын колдоосуна таянып алып, эч кандай жарашууну каалабаган, Башар Асадтын өз элине каршы жасаган чабуулдарынан нес болуп, кабатырланып турабыз. АКШнын мамлекеттик департаменти Сириядан америкалык аскерлер чыгарылбай турганын ырастады. Ал арада Бириккен Улуттар уюмунун Сириядагы атайын өкүлүнүн орун басары Халва Матар Сириядагы согушка тышкы күчтөрдүн аралашып жатканына кабатырлыгын билдирди. Бүт Сирия аймагындагы согуштук аракеттерди токтотуу, зомбулукту басаңдатуу абдан маанилүү. Сириядагы согушка сырттан таасир эткен 5 мамлекеттин аралашуусу эл аралык кризисти, тынчтыкты, коопсуздукту эске салат. Учурда Сириянын өкмөттүк күчтөрү Орусиянын аба күчтөрүнүн колдоосу менен 3 миллионго жакын адам жашаган Идлиб аймагын өз карамагына алууда. Идлиб Башар Асадтын бийлигине каршы чыккан күчтөрдүн эң негизги жана акыркы таянычы болчу. Одон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареге Азаттык Чекитор кеми күндүн башка окуялары менен кыскача таанышып алыңыз. Бейшембиде АКШ Сенатында импичмент талкуусу уланып, анда өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү президент Дональд Трамптын адвокаттары сөз сүйлөштү. Демократтар соттук териштирүүгө президенттин улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Джон Болтонду чакырууну талап кылып жатышат. Сенаттагы республикачылардын көбү бул сунушту колдошкон жок. Маалымат каражаттарынын белгилешинче, Болтон басмадан чыга элек китебинде Трамп Украин бийликтерине анын шайлоодогу ыктымал атаандашы Джо Байденге каршы иликтөө баштаганда гана аскердик жардам көрсөтөм деп шарт койгонун жазган. Эгер күбөлөр чакырылбаса, Сенат жума күнү импичмент маселесин добушка коюшу мүмкүн. Демократтар Кошмо Штаттардын 45-чи президентин кызмат абалынан кыянат пайдаланган, Конгресстин иликтөө иштерине тоскоолдук кылган деп айыптап жатышат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Киевде Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугушту. Биргелешип өткөргөн маалымат жыйында Помпео АКШ Украинанын орус агрессиясына каршы күрөшүн колдоону улантаарын билдирди. Вашингтон эч качан Крымдын аннексияланышын тааныбайт, деди Помпео. Ага чейин мамкачы Украинанын тышкы иштер министри Вадим Пристайко менен дагы жолугушту. Ал ошондой эле өлкө чыгышындагы куралдуу кагылышууларда курман болгондордун урматына арналган иш-чарага катышты. 2014-жылдан бери орусиячыл жикчилдер менен өкмөттүк күчтөрдүн урушунан 13 миңден көп киши каза тапты. Орусия ошондой эле Украинанын Крым жарым аралын дагы аннексиялап алган.
31 январда Казакстандын Алматы, Нур-Султан жана Чымкент шаарларында айдоочулар митингге чыгышты. Алар бийликтен чет элдик номерлүү автоунааларды каттоо шартын жеңилдетүүнү талап кылып жатышат. Казакстанда мындай автоунааларды каттоодон өткөрүү үчүн эле 1,385,000 теңгедей төлөө керек. Быйыл 14 январда казак полициясы Армения, Кыргызстан жана Орусияга караштуу номерлери бар машинелерди атайын мыйзамга ылайык туруктуу каттоодон өткөрүүнү милдеттендирген. Ал эми 1 жылдан ашуун каттоодон өтпөй жүрө бергендердин машиналары өлкөдөн чыгарылаарын билдирген. Мындан соң Казакстандын бир катар облустарында айдоочулар нааразылык билдирип чыгышкан. Алар четтен сатып алган машиненин баасынан дагы аны өлкөдө каттатуу кымбатка турарын белгилешет. Берүүбүздү улантабыз. Тбилисинин тургундары жолбун иттерди аттырбай аларга кам көрүүнүн жаңы жолун табышты. Ыктыярчылар менен бирге кала тургундары ээси жок иттерди кармап, аларды кутурмага каршы эмдеп, кастрация жасап, кулактарына атайын эн салып, анан көчөгө кое беришет. Тбилисидеги жаныбарлар үчүн атайын ачылган борборго күнүнө 30 эт түшөт. Бул жайдын жетекчиси Вахтанг Ломжаринин айтымында ветеринарлар күнүнө 15 операция жасашат. Биздин борбордун кызматкерлери жаныбарлар көчөгө кайтарылгандан кийин да аларга көз салып турушат. Алар тамак ашын берип, саламаттыгын карашат. Иттердин көбү аларга кам көргөн короолорго барышат. Аларга айрым кайдыгер эмес адамдар да кам көрүшөт. Биз жыл сайын 1000ден 1200гө чейин жаныбарды дарылайбыз. Бул борбордон тышкары жолбун иттер менен док деп аталган ыктыярчылар тобу да алектенет. Топтун активисттери жаныбарларга жаңы үй таап берүүнүн аракетин көрүшөт. Эгер Грузияда итке кожоюн табылбаса, алар чет жактагы өнөктөштөрү менен байланышып, үй жаныбарын тышка жөнөтүшөт. Ошондой эле алар мектеп окуучуларына жан жаныбарларга кантип кам көрүүнү үйрөтүшөт. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарига Азаттык ЧК.org, ошондой эле биздин видеолорду бардык социалдык тармактардан, YouTube, Facebooktан дагы көрсөңүз болот. Саламатта калыңыз.